Менің баламның тили өтө узун, кантип кыскартсам болот, кантип мен айтканымды кылат, өтө кайшы айтат, көп сөгүнөт балам эч эле мени укпай койду деген маселеде биринчи учурда ата-эне olarak ата болуп туруп биринчи көбүрөөк угушуңуз керек. Аягына чейин угушуңуз керек. Баланын түшүнүү менен угушуңуз керек. Биринчи ушул сүйлөшүү маселесинде ата-энелер маани бербейт. Ата-эне баласы менен кеңири отуруп алып сүйлөшүш керек. Көп сүйлөшүш керек. Бул биринчиси чындап аягына чейин угат экенсиз. Ал эми экинчиси көбүрөөк анан кеңири сүйлөшөсүз. Кээ бирөөлөр иш кылып атат, идишип атат, балам ушул деп айтып коюп угунуш боло берет. Бала берип турат ал маани бербей жатканыңызды. Бала 100% сизден мээрим каалайт да. Бир жумушта кылып атасыз, балаңызга көбүрөөк маани берип, маани берген маселеде угушуңуз керек, урматтуу эже карындашым. Көбүрөөк сүйлөшүшүңүз керек. Ал эми үчүнчүсү маани максат менен сүйлөшүңүз. Себепсиз эле темаларда, себепсиз эле нерселерге уруша бериштин кажети жок балага. Эми бала көп нерсени билбейт, көп нерсеге кызыгат, кээ бир нерсени билбей кылып алат, кээ бир нерсени билип кылат. Ошондой экен баланын өзүңүз 40 жашка, 30 жашка чыгып бараң түшүнгөн нерсени 5 жашар, 6 жашар баладан, 10 жашар баладан талап кылуу бул туура эмес. Анын даражасын ойлооңуз, анын тепкичине түшө билишиңиз керек. Маани максат менен сүйлөшүшүңүз керек. Себепсиз эле уруша бергендин кажети жок. Бул албетте тилде сөөгү жок деп баланы ар ким уруша бергендин эч бир кажети жок. Анан көп мен ушул жерде эскертип айтып коеюн. Балага өтө катуу терс таасир берип, өтө туура эмес, жаман сезимдерди калтыраттырган нерсе эмне? Ата-эненин урушу. Баланын көзүнчө ата-эне урушпаса, бул балага өтө катуу таасир берет. Катуу таасир тиет, урматтуу мекендешим. Ошондуктан кинолордо, башка батыштын кинолору болсун, башка болсун, балдардын көзүнчө эле уруша берет, башка кылат. Жок. Бизге ошол нерсеге үйрөтүү нерсеси болбош керек. Кинолордон, башкалардан үйрөнүп алып жок. Эгер урушкусу келип атса, баланы башка бөлүмгө чыгарып, акырын эле бир тегерек столдун үстүндө отуруп алып бардык маселени чечсе болот. Тилдештин, кайшы айтыштын, сөгүнүштүн эч бир кажети жок негизи. Негизи эле, урматтуу мекендешим, бир нерсе болгон учурда тынчтыкта турган адамдан корккун дейт. Мен сени жок кылам, андай кылам, мындай кылам деген адамдан коркуштун кереги жок. Тынч турган адам ал өзүн башкарып атат. Ал демек анын колунан көп нерсе келет. А бирок ар нерсе кылам деген адам ал коркуп атат, ичинде сарсанаалык бар. Демек өзүнүн да косяги бар. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, маани беришиңиз керек болгон маселелер ушулар. Балаңызга туура тарбия бериңиз.